Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Байбилим.медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Биз сиздер менен англис тилин үйрөнүүнү улантабыз. Англис тили дүйнөдөгү аябай жеңил тилдердин бирөөсү. Англис тили жеңил тил болгондуктан дүйнөгө тарап жатат. Ошондуктан сиздер дагы аракет кылып англис тилин үйрөнүңүздөр. Бүгүнкү биздин 28 сабагыбыздын темасы англис тилиндеги жөнөкөй келер чак деп аталат. Бул англис тилинде the future indefinite tense деп коет. Жөнөкөй келер чак болот. Англис тилиндеги жөнөкөй келер чакты жасоо аябай жеңил. Англис тилиндеги will деген сөздүн көмөкчү бөлүкчөнүн жардамы менен ишке ашырабыз. Мисал үчүн бир сөздүн аягына, бир этиштин аягына will деген сөздү кое турган болсок, бул келер чакка айланып калат. Мисал үчүн I work дей турган болсок, мен иштеймин болот да. Эми ушуга мен келер чакта иштеймин дей турган болсок, азыр эмес, келер чакта эртең, бир күн, 2 күндөн кийин, 3 күндөн кийин иштеймин дей турган болсок, келер чак болот. Биз ошондо I will work деп айтабыз. I will work. Мисалы I, we, you, they, he, she, it дегендердин бардыгына will деген коюлат. Мисалы I will work, мен иштеймин. We will work, биз иштейбиз. You will work, сен иштейсиң. They will work, алар иштешет. He will work, ал иштейт. She will work, ал иштейт. It will work, жансызда ал иштейт болот. Эми андан кийин мисал үчүн go дей турган болсок, to go дей турган болсок, баруу болот. Эми мен барамын дей турган болсок, I will go, мен барамын. We will go, биз барабыз. You will go, сен барасың болот. They will go, алар барышат. He will go, ал барат. She will go, ал барат. It will go, ал барат болот да. Демек келер чакта. Азыр бир аздан кийин мен сиздерге мисал дагы келтирип айтып беремин. Андан кийин мисал үчүн to play дей турган болсок, ойноо болот. Ал эми мен келер чакта ойноймун дей турган болсок, I will play, мен ойноймун. You will play, сен ойнойсуң. They will play, алар ойношот. He will play, ал ойнойт. She will play, ал ойнойт. It will play, ал ойнойт болот. Андан кийин урматтуу достор, to come дей турган болсок, to come келүү. I will come дей турган болсок, мен келемин болот. Келер чакта I will come, мен келемин. We will come, биз келебиз. You will come, силер келесиңер. They will come, алар келишет. He will come, ал келет. She will come, келет. Женский роддо it will come, ал келет болот. Келер чакта колдонобуз деп айттык, урматтуу достор. Эми мен эртең келемин дей турган болсок, эртең деген сөз али бизге келерек, бул келер чак. Ошондуктан I will, мен эртең барамын дей турган болсок, тагыраагы мен эртең барамын дей турган болсок, I will go деп айтабыз. Эртең деген бул келер чак. Ошондуктан I will go, мен барамын болот. Андан кийин биз түштөн кийин футбол ойнойбуз деп айта турган болсок, бул эртең менен айтабыз. Мисалы, биз түштөн кийин футбол ойнойбуз. We will play football in the afternoon. We will. Бул will деген демек бул келер чакты көргөзөт да. Азыр боло элек, бирок бир аздан кийин же эртең, 1 күн, 2 күндөн кийин деген келер чакты көргөзөт. We will play football in the afternoon. Биз түштөн кийин футбол ойнойбуз болот. Андан кийин they will go to work tomorrow. They will go, алар барышат. Демек келер чакта they will go work, алар жумушка барышат. Tomorrow, эртең барышат. Эми андан кийин she will be here tomorrow. She will be, ал болот дейт. Be деген болуу. Will be келер чакта болот. Ал болот here, бул жерде. Tomorrow, эртең ушул жерде болот. Андан кийин I will work tomorrow. Мен эртең иштеймин болот. My son will go to the school. Менин балам мектепке барат. Келер чакта. Демек will барат. Mark will fix my car. Mark менин машинамды оңдойт болот. We will be at school tomorrow. We will be at school tomorrow. Биз эртең мектепте болобуз болду. Андан кийин кеде урматтуу достор, буну кыскартып эле айтып коебуз. Кеде
кыскартып калат, w тамгасы түшүп калып эле айтылат. Мисалы үчүн I will go десе I'll go деп деле айтат. I'll go деп кыскартып коебуз. Эми сен барасың десе you'll go, сен барасың. Биз барабыз will go, биз барабыз. They'll go, алар барышат. He'll go, ал барат. She'll go, ал барат. It'll go, ал барат. Эгерде капсынан келип кала турган болсо, бир жерде көрүп кала турган болсоңуздар, эртең бул эмнени туюнтат экен деп таң калып жүрбөңүздөр. Демек I'll дегени I will go деген да. W тамгасы түшүп калып, ошон кыскартылган формада W тамгасы түшүп калат да. I'll go болуп калат. I'll go, I will go дегени түшүндүрөт. You will go дегенде, демек буну кыскартып деле you'll go деп деле англичандар айтып коюшат. Андан кийин урматтуу достор, ушунун эле келер чактын терс формасын жасоо үчүн англис тилинде биз will деген сөздөн кийин not деген сөздү коебуз. Ошондо терс форма жасалат. Мен иштейм десек I will work, мен иштеймин келер чакта. Ал эми мен иштебеймин дей турган болсок келер чакта I will not work. I will not work. Мен иштебеймин. We will not work. Биз иштебейбиз. You will not work. Сен иштебейсиң. They will not work. Алар иштешпейт. He will not work. Ал иштебейт. She will not work. Ал иштебейт. It will not work, ал иштебейт болот. Андан I will not work tomorrow. Мен эртең иштебейм. Таңгыч терс форма. They will not go to work tomorrow. Алар эртең жумушка барышпайт. She will not be here tomorrow. Ал эртең бул жерде болбойт болот да. Терс формада демек ушинтип not деген сөздү колдонобуз, урматтуу достор. Андан кийинки buy деген сөздү караңыздар. Сатып алуу деген сөз buy. I will not buy. Мен сатып албаймын келер чакта. We will not buy. Биз сатып албайбыз. You will not buy. Силер сатып албайсыңар, же сен сатып албайсың, же сиз сатып албайсыз деген мааниде you деген үчөөнү туюнтат. Ушундай сиз, силер, сен дегенди туюнтат. They will not buy. Алар сатып алышпайт. He will not buy. Ал сатып албайт. She will not buy. Ал сатып албайт. It will not buy. Ал сатып албайт. Мына ушинтип терс формада ушинтип колдонобуз, урматтуу достор. Андан кийин pay дей турган болсок төлөө болот. Эми буну келер чактын терс формасы менен жактай турган болсок I will not pay болот. Мен төлөбөймүн. We will not pay. Биз төлөбөйбүз. You will not pay. Сен төлөбөйсүң, сиз төлөбөйсүз. They will not pay. Алар төлөшпөйт. He will not pay. Ал төлөбөйт. She will not pay. Ал төлөбөйт. It will not pay. Ал төлөбөйт. Эми терс форманын мисалдарын айта турган болсок, урматтуу достор, маани бериңиздер. I will not open the window. I will not open the window. Мен терезени ачпаймын. He will not play football. He will not play football. Ал футбол ойнобойт. Not деген сөз терскери формасын көргөзөт. Терскери формасын көргөзөт. Таңгычтан атта ойнобойм деп. They will not buy a new flat. Алар жаңы квартира, жаңы батир сатып алышпайт. I will not work next week. I will not work. Мен иштебеймин келер чакта. I will not work next week. Мен кийинки жумада иштебеймин болот. I will not sell my house. I will not sell my house. Мен өзүмдүн үйүмдү сатпаймын. Же дагы маани бериңиздер, терс формада биз кыска дагы колдонушубуз мүмкүн. Мисалы үчүн I will not дегенди I want деп деле айтып коюшат. I want десе демек I will not деген сөз. Буну эске алып коюңуздар. I won't sell my house. Мен үйүмдү сатпайм. I will not sell my house. Мен үйүмдү сатпайм. Экөө деле бирдей мааниге ээ болот. They won't meet with you. They will not meet with you. Алар сени менен жолугушпайт. Алар сени менен жолугушпайт болот. Мына ушинтип таңгыч формада, терс формада ушинтип колдонобуз, урматтуу достор. Жакшылап маани бериңиздер. Эгерде түшүнбөй калган болсоңуздар, кайра артка кайтарып көрсөңүздөр болот, урматтуу достор. Эми суроолуу сүйлөмдө, келер чакка
суроо берүү үчүн will дегенди башына эле коебуз, болду. Бардыгына will деген коюлат. Мисал үчүн, will you work? Сен иштейсиңби? Will келди, демек will башына келе турган болсо, сүйлөмдүн башында келе турган болсо, бул суроолуу болот. Ушуну билиңиздер. Will I work? Мен иштейминби? Will we work? Биз иштейбизби? Суроо болот. Will you work? Сен иштейсиңби? Will they work? Алар иштешеби? Will he work? Ал иштейби? Will she work? Ал иштейби? Will it work? Ал иштейби болот суроолуу сүйлөмдө. Андан кийинки башка этиш менен колдонобуз. Drink дегени ичүү. Мисал үчүн, will I drink? Will I drink? Мен ичеминби? Will I drink? Мен ичеминби? Will we drink? Биз ичебизби? Will you drink? Сен ичесиңби? Сиз ичесизби? Силер ичесиңерби? Will they drink? Алар ичишеби? Will he drink? Ал ичеби? Will she drink? Ал ичеби? Will it drink? Ал ичеби? Болот да. Келер чакта мына ушундай суроо беребиз. Демек, will дегенди башына кое турган болсок, суроолуу сүйлөмгө айланат келер чакта. Андан кийин мисалдарга көңүл буруңуздар. Will the children go to school tomorrow? Will the children go to school tomorrow? Эртең балдар мектепке барышабы? Келер чак суроолуу сүйлөм. Анткени will деген башында келип атат сүйлөмдүн. Will we play football? Биз футбол ойнойбузбу? Келер чакта. Will you give me money tomorrow? Will you give me money tomorrow? Siz эртең мага акча бересизби? Же сен эртең мага акча бересиңби? Болот. Мына ушинтип, урматтуу достор, сиздер англис тилиндеги келер чакты ушинтип will бөлүкчөсүнүн жардамы менен жазсаңыздар болот. Сиздер англис тилин дагы да мыкты деңгээлде үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, биздин китепти алып, англис тилинин практикалык курсу аттуу китебибиз бар. Ошондон дагы да кенен үйрөнсөңүздөр болот. Урматтуу достор, биз кийинки сабагыбызда, 29-чу сабагыбызда ушул will келер чак боюнча мисалдарды, тексттерди алып келебиз. Сиздер кийинки сабагыбызды көрүп, бул теманы дагы да мыктылап бекемдеп алсаңыздар болот. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Аладдин Исламидинов сиздерди дайыма жакшы көрөт жана сыйлайт. Goodbye, see you soon.